Корул айыл өкмөтүнө караган мектепте буга чейин бөлмөлөрдүн ар биринде меш коюлуп, түтүн айнектен чыкчу. Сабак учурунда от жагылып, айнектен чыккан түтүн кээде классты каптап, көп ыңгайсыздык жаратып келгенин окуучулар айтышты. Быйыл алардын баары алынып, борборлоштурулган бирдиктүү буу казаны иштеп баштады. Быйыл жаңы печкалар келди. Биз аябай конуштабыз, классыбыз аябай жылуу. Куткачан, тумакчан отурат элек, азыр форма кийип жакшына отуруп калдык. Мектепке улап салынган от жагуучу жайда күнүнө 150 килограмм көмүр жагылат. От күнү түнү өчпөйт. Кыштан чыкканга 20 тонна көмүр камдалган. Кудайга шүгүр, жакшы, жылуулук жакшы. Класстын санитардык гигиеналык класстардын санитардык гигиеналык абалы да жакшы. Талапка жооп берет. Мектеп ашар жолу менен салынган. Билим уясы былтыр жыландардын уясы менен таанылган болчу. Азыркы откананын ордун жыландар уялап, мектептин фундаментин тешип чыккан эле. Төмөнкү дарыядан келди делген жыландар үйрү менен элге зыянын тийгизбей кайра кетип, ошол бойдон көрүнө элек. Алар жарып чыккан тешиктердин баары адистердин кеңеши менен жамалган. Ушул окуядан кийин дүйнөлүк деңгээлдеги маалымат каражаттарынан орун алган мектеп жамааты жыландардын чыкканын жакшылыкка жоруп коюшкан. Жылан чыкканын кыргыз айтып берет, жакшы эле ийгиликтер болуп атат, ошон үчүн болуш керек. Бул да болсо баягы Кыргызда бир кут кирди окшойт деп ойлойм. Ишенсе болот окшойт. Ошондон кийин мектепте оңолуу болууда деп ишенишет мектеп жамааты. Анткени ал окуядан кийин билим уясынын короосу тосулуп, анча-мынча кем карчыштары толукталып калыптыр. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Алай району. Жошолу айыл өкмөтүнө караган Кара Токту айылы жарыктуу болду. 40 жаш үй бүлө жашаган жаңы конуштун 2 чакырымына зым чубалгылары тартылып, көмөкчордон орнотулду. 20 столба 2 километр жерге тартылып келди, чоң высокий. Андан кийинкисине бул жагына көздөй бир 12 столбонун элдер өздөрү мына пацансадан кийинкисине өздөрү тартып кетишти да буяка көздөй. Айылда таза суу маселеси да чечилген. Жол боюндагы колонкалар алынып, ар бир үйгө суу киргизилген. Суу болсо баары болот деген айыл эли аристон коюп, жылуу сууда чыгарып алышкан. Автомат кир жуучу машине ажатканасы да ичинде. Сууну пайдаланганга жараша акчасы төлөнөт. Ал үчүн ар бир үйгө эсептегичтер орнотулган. Кышын жайын сууну үзбөйт. Дайыма сууну ошо камсыз кылып турат. Сууну бейде пайдаланбайбыз. Үчөчүк канча көрсөтсө ошол акчасын төлөйбүз. Канча төлөйсүз? Bir ayda bir 150-200 сом болуп кетет. Анан көп иштеткен убактарда 300 чейин барат. Жергиликтүү элдин кубанычында чек жок. Анткени быйыл көптөн күткөн 3 кабат мектептин курулушу аяктап окууга берилди. Мектеп 11-жылы салынып баштаган. Республикалык бюджеттен 58 миллион сом каржыланган. Көмүр менен жылып, имараттын ичи 25 градус. Мектепте 365 окуучу, 41 мугалим эмгектенип жатышат. Оформлениясын жасоодо айыл өкмөтү ушул Жошол айылындагы жашаган атуулдар, өзүбүздөн бүтүп кеткен демөрчүлөр жалпы 300 миң сомдон ашык каражат ушул оформленияга жумшады. Айылдын жолу да асфальтталган, олуттуу маселеси жок. Баарын акырындык менен биргеликте чечип, өнүгүп жатабыз деп айылдыктар кубанышууда. Бурулай Пусурманкулова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Алай району.